Assalamu alaikum, motoblok suyucular. 196 deb koyatken mına motordu. Zakaz kıldık ele, Xitaydan geldi buyursa. Gelip mına işke salıp oturabız. Mına жерден sizlerge түшүндүрүп коюн. Mına жерден эле катырылат экен. Астыңкы болот, үстүңкү болот мынаудан катырылат экен. Мотордун килограмм 110 килограмм экен. Буну чогултуп коюш оңой эле экен. Тили кыйын эмес жол экен, кыйынчылыгы жок экен. Ремени кадалат экен, коюлат экен. Мына даяр, мынадан баштап үстү келет экен. Мыналар даяр келет экен, мына жерлери. Мына болгону мына үстү ушуне ручка деп коебу. Ушунусу отдельно келет экен. Мотор отдельно келет экен, асты жагы отдельно келет экен. Баллондору чыгып келет экен. Фреза дагы коробкада келет экен. Мыналар эми буларга түшүнүктүү баллондору. Кураштырып алыш оңой эле экен. Мынабу дифференция деп коет экен, ушулардын даяр чогултулуу келет экен өзү. Мыналар коюп алыш өзү колдон келет, любой адамдан. Болгону моторду түз коюш керек экен. Моторду түз коюп болсо, мына ремень кыйшагыраак туруп калат экен. Азыр менин моторум сал кыйшагыраак. Мына түздөгөнгө колум ошобой калды. Анан мен самоделка өзүбүз жасадык. Мындай эски трактордун немесин акушниктерин коюп, биягына жөнөкөй культиватор, биягына тартып кетпеш үчүн культиватор, биягына акушник коюлду. Бул жерде эле түшүнүктүү, оңой эле. Өтө эле простой. Мына жери отдельно келет экен. Бул жери да мына 4 болт менен катырылат экен. Аны да салып коет экенсиз. Оңой эле экен. Эч кандай кыйынчылыгы жок. Мына ол дагы катырылат экен. Ал дагы бөлөк келет экен. Мынанын ичине аккумулятор салынат. Мен азыр пока генераторду кое элекмин. Мына жерге генератор турат. Анан токтор да улан элек. Азыр мен мына малинам от басып кетпесин деп onu коюлган. Мына жерге шкив турат, ремень турат, как положено. Анан аккумулятор жайгашат, замок менен жүргүзө бересиз. Калган эч кыйынчылыгы жок. Бардыгы оңой. Фрезаны чогултуштун суроолору болсо, мага кайрылсаңыздар, көрсөтүп берем. Азыр бир фрезаны сындырдым тишин. Таш бар экен жеримде. Ошо. Простой болгону мынаны иштетип атканыңыздарда мынаны көтөрүп коесуздар. Муну көтөрбөсөңүздөр суу кайнап кетет экен. Мындай кылып акушникти да кошо алып кетип атам азыр. Арыгын. Бирок аябай эле күчтүү экен. Мотоблок. Фрезаны кошо, культиватор, акушниктерди кошо тартып кетип атат. Суроолор болсо кайрыла бересиздер.